Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз майрамдык чыгарылыштан ары улантабыз. Бизде бүгүн өзгөчө конок, менин кесиптешим жана ошондой эле досум Жанат Рыскул бизге эфирибизге келип калган экен. Тамада ырчы жана ошондой эле теле алып баруучу ТРК спорттун спорт комментатору. Ооба. Кадырман теле көрүүчү, бул конокту дагы жөн жерден чакырган жокпуз. Анткени таланттуу мырза жигитке 70 өнөр аздык кылат деп тээ байыртадан бери эле бекеринен айтылбаган кеп. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Арбаңыздар. Кутмандуу кушубактаңыздар менен. Кандайсыз? Өтө керемет. Келиңиз, ассаламу алейкум. Алейкум салам, чоң. Аман эсен келип алдыңызбы? Дегенде ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергендигиңиз үчүн. Анан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Жалпы эле негизи кыргыз элин майрам менен куттуктап кетейин. Учурдан пайдаланып, ошо негизи мырзалар кандай учур болбосун, биринчи кезекте биз турат экенибизди жалпы айта кетишим керек. Анткени кандай апат күн болбосун, кары жашты баардыгы ата мекен үчүн жан бергенге даяр да. Ошон үчүн коргоочулардын баардыгын майрам менен ошодон пайдаланып куттуктап кетейин. Ай баракелде. Анан сиз кантип ошол ТРК спорт каналына комментатор болуп калдыңыз? Кыялыңыз беле? Мурда ойлонуп көрдүңүз беле? Кыялданып көрдүңүз беле? Негизи бул ар бир нерсе балалыктан башталат дейт. Атам ушу кичинемден футбол көргөнү барганда же футбол көрсөм мен жанына алып алат эле. Анан ошентип отуруп спортко болгон кызыгуу пайда болду. Чоң футбол көрөрманы болдум. Анан ошо 2006-жылдан бери бир да матч калтырбай көрүп, чоң бир көрөрман болуп отуруп, Кудайдын буйругу экен. Баягы мынтип койчу элем көрүп атып, ушу комментаторлорго жыргал кош кеп бир да матчты калтырбай көрөт. Деп кыялданып койгом, анан баягы кол жеймин дейт буйрукту, Кудай билет буйрукту демекчи. Кудай буйруптур. Кастинг болуп калып, катышып калып өтүп кеттик, иштеп калдык. Комментатор болуу оңой эмес, анткени ар бир футболчу жөнүндө маалыматың болуш керек, ар бир оюн жөнүндө билишиң керек. Жөн эле сырттан барып отуруп алып эле же ошол учурдагы оюнду эле айтып бере албайсың. Сөзсүз кайсыл бир оюнчунун мурдагы ойногон оюндарынан бери айтышың керек. Туулган жылын, туулган күнүн, Эми ал маалыматтын баардыгы баягы өзүң футбол көрүп жүрсөң, бара эле мээңе акырын-акырынан чогулуп отуруп бир чоң бир энциклопедия сыяктуу топтолуп калат экен. Андан тышкары эми биз дагы пендебиз, биз дагы адамбыз. Баардыгын эле эстеп кала албайбыз. Ошондуктан биз эфир алдында 1 саат 2 саат алдын даярданып, ошол маалымат топтоп, анан ошол программаларда колдонуп, эфир үчүн да колдонобуз. Жанат мырза, эми сизден бир сураныч жана өтүнүч. Келиңиз азыр бул эстетели. Азыр сиз эфир алып барып жатасыз, комментатор болуп бербейсизби бизге? Ооба, бул жакта оюн болуп атат. Оюн болуп атат бул жакта. Кайсыл команданы жакшы көрөсүз негизи? Ооба, эмне үчүн муну айтып атабыз? Бавариянын көрмөн. Бавария, негизи теле көрүүчүлөргө абдан кызык да, экран артында ушул комментаторлор кантип балким сиздин балким сиздин азыр үнүңүз тугуп алып, ушул бала сүйлөп турбайбы деп. Отманы кушубактаңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен Улуттук телерадио берүү корпорациясынын спорт телеканалында бүгүн кезектеги беттеш Мюнхендик Бавария менен Мадридтик Реалдын ортосундагы айгышкан таймашка күбө болмокчубуз. Бүгүн бул эки команда эки беттеш өткөрөт. Бүгүн Бавариянын үйүндө Альянс Аренада өткөрө турган болсо, кийинки беттешти туп-туура бир аптадан кийин Сантьяго Бернабеуда көрөт. Оң канаттан бара жаткан чабуул Майкл Олисе көтөрүлгөн топ Харри Кейн. Азаматсыз талантыңызга тайзын. Жанат мырза, эми мен өзүмө маалым, эми сиз менен көптөн бери кызматташып жүрөбүз, күлгөнүңүзгө байланыштуу ошо билип калды, мени сурайт экен. Мени сурайт экен деп эстеп жатасыз окшойт. Мен сурабайм. Жөн гана айтайын, аккордеондун чебер экениңизди мен билем. Бирок биздин теле көрүүчүлөр билбейт, андыктан келиңиз, сизден бир жагымдуу чиңил чыгарма болсун. Жарайт. Ата мекенди коргоочуларга ыр Балким ата мекендилер коргоочуга чын эле ыр белеңиз бар. Негизи ошол баягы айтылат экен, туулган жердин топурак алтын дейт экен. Ошо туулган жерде коргоп атат биздин коргоочулар. Жалпы эле мырзалар ушу туулган жер дегенде жаныбызды бергенге даярбыз деп атпайбы жанда. Ошого байланыштуу туулган жерге деген Бабар Ошон Тургунбаевдин жакшы чыгармасы бар, ошол атап кеткен. Жерим асыл торагым,
өчпөс чырагым симфония болсун сейреген нота болуп сага турайын кереметтегілер қойылып құлағында тура туғылып толған жерім сенде тұрбайбын айтып өткіз қосылып кешке кірсе күлгін жамалы Gülüşüp durup kalamın Sen doso bütmüş şoңdastan Бар болгону мен bir sabagım Кереметтегілер қойылып Құлағында тура туғылып Толған жерім сенде тұрбайбын Айтып өткіз қосылып Қолын салып тала жаңыртып Қайрықтарымен бір қиялдым Сен болса бүтпіс шоңдастан Из қалтырар мен бір сияңмын Кереметтегілер қойылып Қолағында тура туғылып Толған жерім сенде тұрбайбын Айтып өткіз қосылып Толған тақай гүлер қойылып Құлағында тура туғылып Толған жерім сенде тұрбайбын Айтып өткіз қосылып Айтып өткіз қосылып Ай баракелде. Ардактуу теле көрүүчүлөр. Эс алып калды сонун болду. Кимде ким Жанат Рыскулга өзүнүн суроолорун узаткысы келсе төмөндөгү эфир аркылуу, төмөндөгү биздин номерлерге WhatsApp аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Анан менде дароо эле бир суроо. Жанат мырза, менде маалымат бар. Сиз жакында эле жаңы клибиңизди тарттыңыз. Кайсыл ырга, кандай клип, ошону кичине айта кетсеңиз маалымат катарында. Кечээ жакында эле буюрса ушул жума менен чыгып калат. Буюрса премьерасы ушул жума болот деп атабыз. Алайбек Абубакиров, Сагынбек Молдоев деген биздин легендарлуу агаларыбыз бар. Максат Баткен тобу кезинде Кыргызстанды дүңгүрөткөн топтордун бири болгон, билесиздер. Ностальгия жаратчу ыр болсун деп ошол ностальгия чыгармасын алып чыктык. Буюрса негизи ыр өзү чыккан, радиолордо кетип атат. Ал эми ырдын премьерасы болгон, ал эми клип тарта элек болчубуз. Анан баягы кандай дейбиз, тагдырдын буйругу дейбизби, жүрүп отуруп клипке эми гана кол тийди. Анан ошо мындан 2 жума мурун тартылып башталып, буюрса могул жума менен бүтүп калышы керек. Анткени азыр монтаж иштери жүрүп атат. Баракелде. Анан музыкалык билимиңиз барбы ошол жөнүндө? Ооба, музыкалык билимибиз бар. Кудайдын улаасы сүйүнсүн. Мыкты мугалимдердин колунда окудук. Негизи дипломумда Ишенал Арбаев атындагы Маданият жана университеттин Маданият жана искусство бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүмүн. Кадыралы Артыков агайлардын колунда, ошондой эле Атайбек Бөдөшов, өз учурунда мен да баягы Арабаевка чейин негизи Арабаевка которулуп келгем, башка университеттен, Манас университетинен которулуп келгем. Манас университетинде окуп жүрүп, кыргыз эл артисти Керимкул Орузбаев деген агайдын колунда
ошол вокал бөлүмүндө окуп, агайдын колунан тарбияланып, учурдан пайдам айта кетейин. Агайга терең ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ошол дагы бир эле артистти атага алайга, даңкы далайга таанымал болгон Анарбек Ибраевдин колунда дагы кичине болсо да таалим алып калдык. Баягы агайлардын баягы үмүтүн актадыкпы билбейм, бирок болушунча ошо агайлардын башын жер каратпаганга аракет кылып эле жүрөбүз. Ай баракелде. Кадырман теле көрүүчү, экран астындагы номерлерге суроо гана калтырасыз, чалганга болбойт. Биз сиздин чалууңузду кабыл албай жатабыз. Азыр теле көрүүчүлөр биринин артынан бири чалып жаткан учуру. Кадырман теле көрүүчү, суроо калтырсаңыз түз эфирде учурунда биз сиздин сурооңузга же болбосо калуу тилек калтырсаңыз дагы болот. Окуп, коноктун ээсине сөзсүз түрдө жеткиребиз. Анан эми ырсыз жашоо караңгы деп айтылат да. Анан сизде дагы ошондойбу, ырдабаганда же аккордеонду колуңузга албаганда баягы кыйналган учуруңуз же тескерисинче ооруп калган учурда аккордеонду алып бир-эки чертип койсоңуз баягы эс алып калган учурлар көп болот болуш керек. Эми ооруп калганда аккордеон менен айыкпайм дегенчи, ооруп калсам меники айыга турган. Жан дүйнө ооруганда албетте. Жан дүйнө ооруганда меники мындай болуп калат. Эми азыр мен көбүн эсе баягы жумушта реклама жана коммерция бөлүмүндө дагы иштеп атам. Ошол жакта көптөгөн жумуштарды жасап жатып, эми баягы офистик жумушта билесиздер, компьютердин алдында отуруп мээ деле кургап калат, анан баягы бир сыгылып кеткен учур болот. Аккордеон ар дайым кабинетте жумуш бүтөйүн деп калганда эшик тилем дагы болушунча бир бакырып ырдап алам. Анан ошо менен бир черим жазылып, анан отуруп калам да. Мынасы. Туура, анткени атайын ушул суроону узаттым. Көпчүлүк учурда баягы кыйналганда же болбосо жумуштан чарчаганда, кээ биркилер болсо мен студенттерден угуп калгам да, окуу жайда, мисалы Мед академияда окуп жүргөндө саат 10дон кийин окуу жайда баягы эшигин жаап коет, мен болсо айнектен түшүп сыртка барып ырдап кайра айнектен кирип уктачу элем деген сыяктуу. Жанат мырзанын кесиптерин санап берейинби? Мынакей. Биринчи эле комментатор, спорт комментатору, экинчи ырчы, андан соң тамада алып баруучу. Тамадалык боюнча айта кетсеңиз кичине. Канча жаштан баштадыңыз? Тамадалык негизи 18 жашымдан башталды. Ага чейин ошо 14 жашымда баягы негизи ырчылардын жолу бүт эле кафеден башталат дейт. Кафеде ырдачумун. 14 жашымда ошо атам бир Мурат деген байкенин жанына кошуп койду. Ошол байкен кафеде ырдайт экен, сен ошонун жанына барып кечинде ырдап тур деди. Анан ии деп кафеде ырдап жүрүп тамадаларга музыкант болуп кеттим. Анан тамадаларды көрүп жүрүп эмне деле болуш керек деп, анан Кудайдын бир буйругу экен. Ошол эле мен иштешип аткан бир тамада байке тамада жок болуп калып, бала сен менин сөзүмдү кайталап жаттап тамашалайт эмес белең, барып той алып барып кел деп калды. Ошол менен мени тойго кыйнап эле жөнөтүп коюшуп, ошол жерден той алып барып калган. Ошонун арты менен тамада болуп кеттик. Бир той артынан той боло тур эле. Өзү сөзсүз ар бир жакшылык иште Кудайым кимдир бирөөнү себепчи кылат. Сизге бир алып баруучуну себепчи кылып, жок жерден эле тойго барып калган экенсиз. Анан ошол биринчи тоюңуз кандай болду? Кандай даярдык болду эле? Эсиңизде калган болуш керек биринчи той сөзсүз. Тойго 2 саат калган деп калдым. Той болду. Анан жанымда деле костюмшум жок, анан дос балама чалдым, үй жакыныраак болчу университетке. Костюмшум бериптир деп. Эч сыр бербей бардым. Эле той алып барып жүргөн киши дейли. Анан мен дейип карап коет, тоесун, мен тоесун карап калам, эчтеке сыр бербей. Анан точно алып бара аласыңбы дейт. Жок, байке алып бара эле жүрөбүз. Канчадасың? 18-те. Мейли. Анткени тамадасы да ошол күнү ырсыктап калып барбай калган экен. Айла жоктун. Айла жоктун амалы болуп калды. Анан мен деле өзүм баягы андай чоң жоопкерчиликти алгандан корктум эле. Сөзүңүз ошол кезде жашсыз, туурабы? Коркком. Анан ошентип биринчи бөлүктө эптеп тердеп сердеп отуруп алып баргам. Экинчи бөлүктө эмне болду билбейм, бир ачылып кеттим. Анан ошо менен тойду жыйынтыктап алдым. Бүткөндө той ээсинен ыраазычылык сөз уктум. Анан тамада байкелер дагы ошо бизди тарбиялап аткан ошо кездеги байкелерибиз да мени чакырбай, инем сен чоңойдуң болду, эми окат кыл өзүнчө. Тамада болду, анан өзүнүн эмесин берип, мындайча айтканда агалык батасын берип жолго узаткан ошентип. Мынасыга. Эми дагы бир ырдатпасак болбойт. Азыр менин WhatsApp'ымда жалаң эле кайра дагы бир ырдасын деген эле каттар келип атат. Анын баарын окуп жетишпейбиз, болгону ырдатып беребиз. Жарайт. Ырдап берейин анда. Кандай чыгармаларды аткарып берейин? Жаңыракпы же эскиректерденби? Жаңырактан. Жаңыракпы. Келиңиздер, анда эмесе сиздерге Ракымжан Жакайым деген жакшы бир билесиздер, казактын ырчысы бар. Ошонун
Махаббат жок деп деген чыгармасы ошону аткарып калган. Кеттик. Тойдон кое туралы. Хоп. Gözlerin nurdan taragan, gönlüm seni kalagan, görünme kılsın canımda, sen izlep canım sağından. Gözlerin nurdan taragan, gönlüm seni kalagan, görünme kılsın canımda, sen izlep canım sağından. Makabat çok 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 deli canım, sen için büyük canla veririm. Yüreğim çok 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 bol canım, canına bara bara veririm. Düşünde görüp özündü, yüreklerinde cıvatan, canımda kırgın can adam, özüne kaçan joluğam. Düşünde görüp özündü, yüreklerinde cıvatan, canımda kırgın can adam, özüne kaçan joluğam. Makabat çok 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 bebe canım, sen için büyük canla veririm. Yüreğim çok 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 bol canım, canına bara bara veririm. Makabat çok 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 bebe canım, sen için büyük canla veririm. Yüreğim çok 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 bol canım, canına bara bara veririm. Canına bara bara veririm. Жанат мырза, өнүңүзгө берекет, талантыңызга таазим. Анан сизге эркин микрофон. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот, куттуктоо айтсаңыз болот. Эмне дейсиз? Жалпы Регион ТВ телеканалынын көрөрмандары, жалпыңыздарга жакшы маанай, ар убакта ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Учурдан пайдаланып, ата эне жакындарыма бардыгына бир салам жолдой кетейин. Анан Кыргызда эч кандай жаманчылык болбосун, тек гана жакшылык күндөр болсун дейли. Буюрса, Кыргызстандын саны эң башкысы 10 миллиондон ашы берсин дейли. Анан тек гана жакшылык каалаганбыз. Ошол. Ыраазычылык билдиребиз. Кандай тилек максаттарыңыз болсо, орундалсын. Эң башкысы ден соолукта болуп, анан мына ушул маданиятта өзүңүздүн салымыңызды кошкон, Кыргыздын мыкты, бычакка сап боло турган жигиттеринен болуп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто алып баруучу КТРК спорт телеканалында комментатор, ырчы, деги эле койчу көп таланттуу мырза Жанат Рыскул бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки теле берүүдөн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Таң маанай Регион телеканалы. Аман болуңуздар. Ар бир үйдө тынчтык болсун, дайыма мына ушундай ар бир үйдө жагымдуу, жакшы гана музыкалар орун алсын.